Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештерим. Кудай буйрса биз Ак ниет аманат коомдук фондунун дагы бир ак өргөсүнүн ачылыш аземи болгон турат. Бүгүн 23 декабрь. Азыр кечки саат 17:32 болуп калды. Иншалла биз ушул үйдүн ачылыш аземине кызуу даярдыктабыз. Бүгүн шашып Жалал-Абадтан келип калдык. Мына Кудайга шүгүрлөр болсун. Бул үй кимге салынганын жакшы билесиздер. Дагы бир кайталап кетсем, 99-2000 жылдары Кыргызстан өлкөсүнө, тагыраак айтканда Баткен областына ушундай белгисиз инсандар, адамдар бастырып кирип, согушка айланган учур болгон. Аны бардыңыздар билесиздер. Мына ошол убакта Руслан деген мырза армияда болгон экен. Болгону 20 жашта. Улуту орус. Кыргызстан элин, мекенин, кыргыз элин, жалпы мекендештерин коргойм деп, кадимки сол колунан айрылган экен. Мына ошол 20 жылдан бери Баткен согушунун ардагерлерине эч кандай бир көңүл бурулуп келбептир. 20 жылдан бери ушунчалык оор жашоолордо жашадым деп атат. Башынан эмнелер гана өттү деп атат. Кудайга шүгүрлөр болсун, биздин ушундай маңдайыбызга жазып койгон экен. 6 айдын ичинде үй бүтүп, азыр үйдүн ачылыш аземи болгон турат. 2 жылдап, 3 жылдап бизге үй салып бериңизчи, үй кылып бериңизчи деп кайрылган инсандар бар. Аларга деле ушулар катары эле салгын келет. Бирок бардыгына бир гана жалгыз жараткан Аллах насип эткен болсо, Аллах Таала өкүм чыгарган болсо, мына ошондо ошол иштериң кадимкидей аткарылат экен. Аны биз чече албайт экенбиз. Аллах Таалам Кудайга шүгүрлөр болсун, мына бүгүн бизди аман эсен кайрадан Ошко жеткирип койду. Аллах Тааланын насиби менен ушунчалган чоң иштер бүтүп келатат. 40 бейтапты Индияга жөнөттүк. Бул 9-үйүбүз, 10-үйүбүз Жалал-Абадта 9 үй бүлөгө ылайыктуу заманбап муктаждар комплекс салынат. Бардык Алла Тааланын буйругу менен. Андан сырткары урматтуу мекендештер, жакшы билесиздер. Көзгө көрүнбөгөн иштерибиз көп. Сөзүмдүн кыскасы урматтуу мекендештер, Русландын үйү мына ушул жер. Тагыраак айтканда Ош шаары, Ак Тилек кичи району, Дача участогунда земляничная 18-домго келсеңиздер, ушул жерде эртең менен саат 10-до ачылыш аземи башталат. Ондон кечикпеңиздер. Келбей калып арманда калбаңыздар, урматтуу мекендештер. Бизге келе турчу конокторубуз, дин алымы, устазыбыз, устатыбыз, кеңешибиз Нематулла Ажы Жээнбеков келет. Жана аттын кашкасындай белгилүү болгон төкмө акын Идрис агабыз келет, Идрис Айтбаев агабыз. Жана Атабаев Абдрахман Каркебиз келет иншалла. Самидин карыбыз дагы келгени аракет кылат иншалла. Дагы да жана башка каркелерибиз, жана башка маданият тармагында инсандар келет. Жүрүңүздөр, мен кыскача айта кетейин. Русландын үйү мына өзү барактасын сонуңуп краскадан бери мына даярданып, азыр үйдүн ичинде кызуу даярдык. Кадимкидей эртеңкиге даярдык болуп турат. Руслан, бир тууганыбыз мына сиздерди күтүп атат. Здорово. Как дела? Отлично. Как настроение? Отлично. Все нормально? Да. Мына Руслан, ушул мен жогоруда айтып өткөн болгону 40 жашта. 20 жашында Кыргызстан элин коргойм деп, мына ушул бир колунан, сол колунан айрылган бир тууганыбыз мынакей. Өзү чыныгы патриот, батыр. Кудайга үнү жеткен экен, караңыздарчы. Аллах Тааланын буйругу менен мына момундай заманбап үй бүтүп, үйлүү болуп турат. Өзү деле айтат, мен мындай үйдү 10 жылдап, 20 жылдап деле салып жетише албасам керек эле деп. Кудайга шүгүрлөр болсун, бардыгы бүттү. Албетте бунун артында колдоо болуп, жардам болуп турган, көмөк көргөзүп турган мына сиздер иншалла. Мына ушундай достор. Руслан, завтра что будет? Открытие будет, да? Все настроение нормально? Хорошо? Нормально. Руслан, сиздерди күтөт, урматтуу мекендештер. Андыктан келиңиздер, кечикпеңиздер. Жалпыбыз Баткен согушунун ардагерлери, жана биздин Ак Ниет аманат коомдук фондунун жамааты, жана Русландын үй бүлөсү сиздерди чыдамсыздык менен күтөт иншалла. Келиңиздер. Анда эмесе жүрүңүздөр, үйгө кыскача киребиз. Үйдүн жакшы билесиздер. Пожалуйста, приходите. Мынакей азыр бул жакта иши ушундай кызуу болуп атат.
Кол коңшулары даярдыкта. Салам алейкум, саламатсыздарбы? Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? Спасибо. Как настроение? Настроение, как всегда, хорошее. В работе вот бегаем то одно, то другое. То барана резали тоже. Ну, целый день на ногах. Баса белеп кете турган нерсе, мына бүгүн Кудай бурса сиздерге эртең сый тартуулоочу кой даярдалып союлуп, эртең менен Кудай бурса казанга салынат. Андыктан бүгүн баардыгын даярдык болуп, мына ушулга азыр өзү айтып өткөндөй, ушул Баткен согуштун ардагерлери жана колу коңшулары сүйүнүп, кадимкидей булардын катарында кубануу менен сиздерди күтүп атышат иншалла. Мына азыр агаларыбыз турат, мына ушул агабыздагы там башталгандан баштап бар эле Кудай кааласа. Бул жак эжелерибиз ушу кол коңшулары, урматтуу достор, үй боюнча баардыгын айтып кеткенбиз. Анан үй кантип жылыйт деген инсандарга кыскача жооп берип койсом, үй кантип жылыйт эле, сыртка топка болуп, паровой отопление болуш керек эле, бирок шартка байланыштуу жетишпей калдык. Мындай айткандачы, Кудай кааласа ошол күндөр да алыс эмес, алдагы болот. Негизгиси Русландын өзүнүн планы бар эле, биз ушул үйдүн ичине печка коюп берели десек, мына ушул нерсени өзү жана ушул Баткен согуштун ардагерлеринин, усталарынын катарындагы инсандар ушул нерсени токтотуп койгон. Кудай кааласа ал нерсе дагы алдыда болот иншалла. Жүрүңүздөр, анда эмесе бул жакта дагы даярдыктар болуп атат. Союз басылып атат айткандай, мынакей балдар, бул жакта даярды, кадимкидей союз басып, эртеңкиге даярданып атат буюрса. Мына ушундай достор, туугандар, кыскасы үйдүн ичи суук эмес, жылуу эле, кадимкидей балдар иштеп атышат. Мына сонун болуп атат, баардыгы жакшы, жаман эмес. Эртең албетте жалпыңыздарды күтөбүз, келиңиздер. Кудай кааласа, мына Русландын үй бүлөсү жана ушул жердеги жалпы жаамат, кол коңшулар, негизгиси мына ушул үйгө кимде ким салым кошкон болсо, баардыгыңыздарга биз Ак-Ниет Аманат коомдук фонду жана Русландын үй бүлөсүнүн атынан, жеке өзүмдүн атыман терең ыраазычылык билдирем. Эртең Кудай бурса жогоруда айтып өткөн диний аалымдардын дуасын сиздерге сөзсүз алып бергенге аракет кылабыз. Алып беребиз иншалла. Андыктан келиңиздер, Кудай бурса. Эжеге, мынакей кол коңшуңуз келип койсоңуз, мына ушул эжелерибиз чуркап, аракет кылып даярданып атышат. Эртеңкиге даярдык катуу көрүп атыпсыздарбы? Кудай кааласа, баардыгы таяр болуп калды. Бул эжебиздин үйүндө ушул очок казанын баардыгын ырастап берем деп даярдап болуп турат. Кудай кааласа, эртең сиздин үйүңүздөн кой бышык баардыгы эме болот, Даяр кылдым. Ошол биздин үйдөн тамак ашын даярдап, ушу алыскы туугандан жакынкы кошуна деп, ушуна Медеруканын жардамы менен ушу эли журтка да рахмат. Негизгиси мекендештерибиз, мигрант бир туугандарыбыздын колдоосу. Силердин колдоосуңар менен айнан ушу мигранттар алыста жүрөсүңөр, жаныңар аман болсун, тынч болгула, кайта ушу Кыргызстанга күлүп жайлап бир жакшынакай болуп келгиле. Мына ушу Медеруканын жардамы менен бул да эр азамат экен, ушу эл менен ушу КТЖ Русландын ортосуна көпүрө болуп, бир жакшынакай болуп элдин көйгөйүн чечкен жакшы бала экен. Анан биз дагы жөн тура албай, мынантип кошуна экенбиз, түбөлүктүү кошуна экенбиз, колдон келген жардам. Алыскы туугандан жакын кошуна деп калса, сиздерден Алла ыраазы болсун, рахмат. Дагы калган калууну эртең айтабыз. Көп эле мактай бербеңиз, Эми жакшы көрөм да кошунаны да жаман жакшы кошунасын ким берет мага? Мына ушундай достор, убакыт кыскалыгына байланыштуу кыска видео болду. Баткен согуштун ардагерлери дагы сиздерди, жалпыңыздарды күтөт. Келиңиздер.